Саламатсыңарбы балдар? 8 май Кыргыз тил сабагы. Бүгүнкү өтүлүүчү тема атооштук түрмөктөрдүн синтакстик кызматы. Сабактын максаты атооштук түрмөктүн кандай болушун, сүйлөм ичинде кандай кызмат аткарышын биле аласыңар. Атооштук түрмөк деп башка сөздөр менен ажырагыс бирдикте туруп, атооштуктарды уюштуруучу ан, ар, бас, оочу, уучу жана башка мүчөлөрү менен аяктаган, бир гана суроого жооп берген, бир гана сүйлөм мүчөсүнүн милдетин аткарган сөз тизмегин айтабыз. Мисалы, энеси менен кире жаткан жеңишбек да күлөт. Бул жерде белгилеп койгон энеси менен кире жаткан кайсы жеңишбек күлөт? Энеси менен кире жаткан атооштук түрмөк болду. Бул түрмөктү ган мүчөсүнүн жардамы менен түзүлдү. Балдар, байкадыңарбы? Бир нече сөз биригип келип, бир гана суроого жооп берди, бир гана сүйлөм мүчөсүнүн милдетин аткарды. Тагыраак айтканда, аныктооштун милдетин аткарды. Атооштук түрмөк төмөндөгүдөй суроолорго жооп берет. Кайсы, эмнеси, качан? Атооштук түрмөк сүйлөм ичинде синтаксис кызматы аныктооштун толуктооштук милдетти аткарат. Көбүнчө аныктооштук милдетти аткарат. Эми үйгө тапшырма. 37 беттеги 88-89 көнүгүүлөрдү дептерибизге иштеп, өз алдыбызча билимибизди бышыктайбыз. Жакшы калгыла.